Kırgız elinin kılımdardan belki kesibi dıykançılık, mal çarбачылык, аңчылык болгонда. Dıykançılık bolup kalgan sebebi bunday. Mana bul buğday, kılkandı da eginderi aytalı. Buğdaydı köpçülük uçurda güzünde sevişken bular. Buğday sepsen güzde sep, güzde sepsen güzde sep degen nakıl söz kalıp kalgan. Isıkköl obulusu menen deydi. Büt büyük toğlu rayonlar күздük buğdaydın mekeni deydi. Карабайсыз mı? Ушул büyük toğlu rayonlar anan Ысыккөл obulusu baş bolgan bardık rayonlar ушул buğdaydı күздük türünde ele sebep koysa Kırgızstan hiç kaçan nan meselesi toluk çeçiletile deydi. Sebebi bunday. Күздük buğdaydın düşümdülüğü жаздык buğdayga karaganda 4 есе жогору. 4 есе жогору. Жаздык buğday эмне үчүн начар? Себеби жаздык buğday бул кара сойлок, чырмок, арпакан, ар кандай ото чөптөрдүн мекени болуп эле күздүк buğdayга караганда түшүмдүүлүгү кыйла аз. Ошон үчүн Жамин академик Жамин Акималиев ар дайыма жүрөт. Buğday sepсең күзүндө сеп, күздүк кыл. Мана Кара Суу району, Лелли району түштүктөгү. Жалаң күздүк buğday кылып койду. Анан Чүй облусунун кээ бир жерлери жалаң күздүк кылып койду. Мен Бишкекке барганда айнан жолу кандай келишкен buğdaylar башайып калган. Анан күздүк buğдайдын бир өзгөчөлүгү июль айында эле түшүм бере баштайт, карабайсызбы? Бул өзгөчөлүгү. Ал эми тиги мына бул Үркөр батты кош жатты деп ошого ушунун бекерин айткан эмес. 99-жылы биз мүшкүл болгон, Кыргызстан боюнча мүшкүл болгон. Ал эмне дегенде Ысыккөл облусу баш болгон бардык бийик тоолуу райондор үркөрүп аткандан кийин эле себе беришти. Анан мен ойлоп жүрдүм. Ошонун тагдыры кандай болор экен деп. Анан ошол үркөрүп аткандан кийин себилген buğdaylar күзүндөсү кечеңдеп эле, бышпай эле, саргайып эле даны катпай туруп албадыбы? Анан кийин бир күнү тизеден кар жаап койду. Кылайган түшүм ала албай Ат Башы району, Ысыккөл облусу бүт тоолуу райондор ошондо дансыз калган. Себеби үркөр батты, кош жатты деген сөздү биздин ата-бабалар бекеринен айткан эмес. Себеби үркөр баткандан кийин эч качан кылкандуу дан эгиндери сеппеш керек. Андан кийин ак эгиндердин мөөнөтү бүтөт. Анан кара эгиндер себилип калат. Кара эгиндерге жүгөрү, тары, конок, чирче, шалы ошолор кирет. Түшүмүн тамырынан бере турган үрөн бар. Түшүмүн тамырынан бере турган үрөндөргө жер жаңак, картошка, сабиз, пияз, кызылча ушулар кирет да. Ушул үрөндүчү асмандагы ай толот эмеспи, 15 жаңсы болуп. Ошондон нары кичирее баштайт. Ошондон нары сепкенге уруксат болот. Ушундан бир нерсени айта кетейин. Менин бир Кыязбек деген бөлөм бар эле да. Ал ата-баба Кызыл Чарба деген өзүнүн ата-бабасы жер деген жерге барып бир жылы картошка айдаптыр. Бир жылы картошка айдаса, ойлону ар бири банкедей, кумгандай, кумурадай, жана бөтөлкөдөй болуп, укмуш шагыл болуп калыптыр жана картошка. Анан кийин отоң бир биздин жер сонун, семи сонун жер турбай эми жылы бир гектарга чейин бир картошка айдайын. Түшүмгө эле түнөрүп калам го деп анан кийинки жылы картошка айдайт да. 2 сыйыр айдап туруп анан мал алып картошка айдаса, мунун түшүмүн жыйнай келейин десе кийинки жылы эң чоң эле тоок тукумундай болуптур. Эң чоңу. Йотан баласы, эмне алакет болуп кетсе, мурунку жылы ал случайно асмандагы совпадение болуп калган. А кийинки жылы асмандагы айданга бара алган жок да. Карабайсыз, мына айга карап айдап сеп деген накыл сөз ушундан калган. Асмандагы айдын таасири түшүм үчүн укмуш эле, укмуш.